11 каналы дүйнө жүзүндөгү жана Кыргызстанда болуп жаткан кабарлар менен тааныштырып баштайт. Бүгүнкү берүүбүздө Казакстанда шайлоого болгон үгүт иштери башталды. Ат салышкандардын катарында бир гана оппозициячыл партия бар. Аларда Анкарада болгон жарылууга күрттөр жоопкерчиликти алды. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызы, Кутман кечиңиздер менен. Адегенде Кыргызстандагы жаңылыктарга кайрылабыз. Жемкорлук, ошондой эле мамлекетти талап тоногон деген айыптоолор менен Кыргызстанда сыртынан кесилген Максим Бакиевдин күнөөсү так далилденсе, өткөрүлүп берилишин Британиянын эл аралык өнүгүү министри Десмонд Свейн билдирди. Британия өкмөтүнүн адамы Свейн учурда иш сапары менен Бишкекте жүрөт. Ал эми мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев Лондондо экендиги маалым. Борбор Азиядагы жаңылыктардан коңшу Казакстанда парламенттик шайлоо алдындагы бир айлык үгүт иштери башталды. 20 мартка белгиленген шайлоого 6 партия катталган. Алардын ичинен Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясынан сырткары Бирлик, Ак жол жана Ауыл, мындан тышкары Коммунисттик элдик партиясы дагы бар. Белгилей кетсек, аталган партиялар бийликтин саясатын жактагандар. Ал эми Казакстандагы оппозициячыл жападан жалгыз жалпы улуттук социал-демократтар партиясы дагы бул шайлоого аттанды. Аларда шаршемби күнү болгон Түркиядагы жардырууга жоопкерчиликти Курдистандын эркиндиги үчүн тобу алганын 19 февралда өз сайтында жарыялап чыгышты. Жардыруу күрттөрдү кысымга алган түрктөргө каршы жасалган чабуул экендиги айтылат. Ал арада каза болгондордун мечитте болгон жаназасына Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу, ошондой эле өкмөт өкүлдөрү, мындан тышкары миңдеген шаар тургундары келишти. Анкарадагы аскерлер түшкөн автобус жол чыракка жеткенде жарылуусунан 28 адам набыт кетип, 61 жаракат алган. Анкарадагы теракт уюштурууга шектелип, учурда Түркияда 14 адам кармалды. Дүйнө кабарларын улантабыз. Маалыматтарга караганда, Америка президенти Барак Обама Түндүк Кореяга каршы санкцияларды күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койду. Жаңы санкция Түндүк Кореянын чакан ядроосун жана ошондой эле алыска учуучу ракеталарын үчүн керектелүүчү заттарга жолун жапмакчы. Америка президенти кол койгон мыйзамда гуманитардык долбоорлорго жана Түндүк Кореяга радио берүүлөрдү жайылтууга $50 миллион каралган болчу. Январдын башында Түндүк Корея сутекти бомбасын ийгиликтүү сынагандыгын жарыялаган болчу. Биз болсо андан ары жаңылыктарды баяндаубузду уланта бермекчибиз. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө Сирияга түрк аскерлерин киргизүү каралат. Буга чейин түрк бийлиги эл аралык шериктештерин Сириядагы чогуу кургактагы операция жүргүзүүгө чакырган. Ошол эми алда Британия евро биримдик шаркеттен чыкпайт. Буга чейин Британия качкындардан чочулап, биримдиктен бөлүнөөрүн жасалган. Кыргызстан дүйнө чемпиондугуна жолдомо албай калды. Кыргыз футзалчылары Австралия курамасы менен беттеште жеңилди. Ошол эми алда Орусиянын сунушу менен Сириянын эгемендигине шек келтирген аракеттерди токтотуу боюнча резолюция долбоору каралмай болду. Буга чейин түрк бийлиги эл аралык шериктештерин Сирияда чогуу кургактагы операция жүргүзүүгө чакырган. Расмий Анкара Сирияда бир тараптуу аскерий иш-чараларды өткөрүү менен тынчтык орношуу кыйын экендигин айткан. Түркия Сирия президенти Башар Асадтын бийликтен четтетүү зарыл деп эсептегени менен Тегеран менен Москва каршы болуп жаткандыгы маалым. Теманы улай, ал арада Америка Сириянын түндүгүндө согушуп жаткан күрттөр туурасында карама-каршы пикирин билдирди. Түрк тышкы иштер министрлиги болсо АКШнын күрттөргө болгон ишенимин сууп калгандыгын жар салды. Кененирээк кийинки материалда. Туркиянын тышкы иштер министри Америка күрттөрдү колдоп жатканына наразычылык билдирди. Ушундан улам расмий Анкара Орусияда тыюу салынган ислам мамлекети тобун АКШ колдоп жатканын сындады. Бирок күрттөр боюнча маселеге карата мамлекеттик катчы Джон Керринин көз карашы бир өзгөрүлгөнүн Мавлид Кабутоглу маалымдады. Dün ABD Dışişleri Bakanı dostum Kerry ile de telefonla da görüştük.
Кечээ досум АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Мен андан күрд куралдуу күчтөрүнүн аскерлери ишенимдүү эмес деген пикирин угуп кубандым. Алардын кээде карама каршы билдирүүлөрүнө карабастан АКШ көз караштарында маанилүү өзгөрүүлөр болуп, көйгөйдүн маанисин түшүнө баштады. Биз өзгөчө бириккен өлкөлөр мүмкүн болгон бардык жолдор менен терроризмге каршы күрөшүүбүз керек. Эгер Америка күрттөрдү колдосо, түрк бийлигин катуу тарынтышы мүмкүн. Президент Режеп Тайип Эрдогандын билдирүүсүнө караганда, тынч жашаган жергиликтүү тургундарга карата чабуул АКШ тарабынан берилген курал-жарак колдонулган. Çünkü bu işin uzantıları Мен президент Барак Обама менен жолугуп, Кошмо Штаттардын камсыз кылган куралдары жөнүндө айтып бердим. 3 учак алынып келинип, жүктөрдүн жарымы натыйжада ИИМ тобунун колуна түштү. А башка бөлүгү күрттөрдүн колунда. Бул курал кимге каршы колдонулат? Жарандарга каршы колдонулган. Бул жерде жашаган адамдардын өлүмүнө алып келди. Ал кантип ишке ашты? Анын үстүнө бул чындык. İçişleri Bakanlığımızın da Жогорудагы Эрдогандын айтканы 2014-жылы Ирактык күрттөргө жеткирилген болжол менен 28 контейнер курал жөнүндө кеп болуп жатат. Бул боюнча Пентагон аталган курал-жарак салынган контейнердин бирөөсү Ислам мамлекетинин жикчилеринин колуна өтүп кеткени билдирилген. Кийин аба соккуларынын натыйжасында ал куралдар жок кылынганы белгиленет. Брюссельде Евро биримдиктин жума күнкү саммитинде Британияны Евро биримдиктен калганы белгилүү болду. Буга чейин Чехия жана Латвия президенттери сүйлөшүү ийгиликтүү болгонун Твиттерде жазып чыгышкан. Британия качкындардын агымынан чочула биримдиктен бөлүнүүнү көздөшөөрүн билдиришкен болчу. Лондондун Евро биримдиктен чыгуу маселеси 2017-жылга белгиленген референдумга киргизүү пландалган болчу. Спорт кабарларынан 19 февралда Өзбекстанда кыргыз футзалчылары Австралия курамасы менен дүйнө чемпиондугуна жолдомо үчүн беттешти. 3-1 эсебинде атаандаштардын пайдасына чечилген. Муну менен улуттук курам күзүндө Колумбияда өтө турган дүйнө чемпиондугуна барбай калды. Кыргыз футболчулары тарабынан жасалган чабуулдар дарбазага багытталган менен оң натыйжа берген эмес. Аталган оюн 2016-жылы Колумбияда өтчү футзал боюнча дүйнө биринчилигине жолдомо алуунун алкагында болгон. Дагы бир жаңылык, спорт жаатындагы лыжа базаларынын биринде бүгүн 7-чи туристтик фестиваль өткөрүлөөрүн Маданият министрлиги билдирүүдө. Андан түшкөн каражат болсо аутизм менен ооруган балдарга жумшалат. Мындан сырткары фестиваль аркылуу Кыргызстандагы спорттун кышкы түрлөрүн даңазалоого шарт түзүлөрү маалыматта белгиленет. Уюштуруучулардын катарында туризм департаменти, өкмөттүн алдындагы бизнес инвестициянын өнүктүрүү кеңеши жана бир катар мекемелер кирген. Сиздер 11 каналында күндүн башкы окуялары туурасында маалымат алдыңыз. Алдагы эс алуу күндөрүңүздөр жакшы өтсүн. Саламатта калыңыз.